жатып алып жегенден тыйган. Көп инсандарды көргөм, жамбаштап тамак жейт, жамбаштап суу ичет. Бул сүннөткө туура келбейт. Бирок эгер үзүрлүү болсо же оорулуу болсо буга уруксат. Анан жөн эле ден соолук жайында болуп жатып алып жегени бул туура эмес. Бул биринчи сыпатын айттым. Эми дагы хадистер бар. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам кандай отуруп жеген? Мен кантип отуруп жегендин сыпаттарын көрсөтүп берем. Мына караңыз. Мына тиземди көрдүңүзбү? Мына эмне үчүн алымдар таң калышкан? Эмне үчүн пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам мына ушинтип отуруп жеген? Эгер биз мына ушундай отуруп жесек, ичибиз кысылып, аз жейилет. Ушул себептен карагыла, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам кандай акылдуу расулуллах болгон. Ушуну үммөттөрүнө айтып кеткен. Карагыла мусулмандар. Эми калгандар таң калат. Эмнеге биз мындай отуруп жесек, кээ бирөөсү мындай дейт. Эгер ушундай отурсак, ич чыгат. Канча жегенибизди билбейбиз. Мына ошондон кийин адамдар семирет жана семирүү ооруга алып келет. Мына ошон үчүн ушундай кылып отуруп жесек, аз дагы жейбиз, ден соолукка да пайдасы бар. Кийин дагы мусулман бир туугандарым, дагы хадистерде бар, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам тамак жештен алдын бисмиллах деген. Балдарыбызга үйрөтөлү. Бисмиллах деп чай ичебизби, нан сындырабызбы, тамак жейбизби, бисмиллах десек береке болот. Мына ушундай пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн. Кийинкисине мусулман бир туугандарым, качан тамак жеп бүтсөңүз, альхамдулиллах деп айтылат. Кээ бирөөлөр мына Рамазан айында болот, ифтардан кийин сууну ичет, тамагын жеп бүтүп эле сразу сигарет чеккени кетет. Нас чеккени кетет. Мындай болбогула. Альхамдулиллах дегиле. Сабыр кылгыла. Башкалары тойдум, башкалары кекирет. Бул сүннөттөн эмес. Мен силерге акыйкатты айттым. Аллах разы болсун силерден. Баарыңарды Аллах разычылыгы үчүн жакшы көрөм. Мына акыркысы пайгамбарыбыз кандай жеген? Бисмиллах деп 3 бармагы менен этпи, тамакпы мына ушундай жеген. Мына ушул сүннөттөн. Мына бисмиллах. Мусулман бир туугандарым, Аллах сиздерден разы болсун. Ушуну билбегендерге жеткириңиздер. Кыяматта сөзсүз сооп аласыздар.